Саламатсыздарбы. Оодо Геошондо программасы. Бүгін Аларча резиденциясында баш прокурор Құрманқұл Зулушев коррупция қаршы күреш бойынша координациялық жиын өткөрдү. Коррупция бойынша мурда кабыл алынган чечимдердин аткарылышы, ишкерлер менен тартип коргоо органдары ортосундагы маселелер, сот иштери жана бул күрөшкө каршы түзүлгөн тоскоолдуктар талкууланды. Мындай жыйындар мурда да уюштурулган. Аларга соттор, баш прокуратура менен коопсуздук кеңешинин жетекчилери, башка мекеме өкүлдөрү катышчу. Баш прокуратура өткөргөн жыйындарды президент өзү өткөрчү. 2018 жылдын февралында болгон биринчи жыйында президент коррупция менен күрөшө турган соттор менен тартип коргоо органдары өздөрү коррупциялашкан дегени баарыбыздын эсибизде. Бүгүн күн тартибиндеги биринчи маселе саламаттык сактоо тармагында коррупция болду. Акыркы бир жылга жетпеген убакыт ичинде өлкөдө 3 министр алмашты. Тармактагы абалды алар колунан келбегендиктен оңдой албай жатат деген ой күмөн жаратты. Баш прокурордун орун басары Абай Молдокматов пандемия менен күрөшүүгө өкмөт бөлгөн каражаттын 3төн 1 гана пайдаланылган деп элди таң калтырды. Кыргыз Республикасынын өкмөтү коронавирус илдетине каршы аракеттерди көрүү үчүн Саламаттык сактоо министрлигине жалпы 1 миллиард 248 миллион 232 миң 554 сом, анын ичинде компенсациялык төлөмдөргө 376 миллион 601 миң 150 сом бөлүнгөн. 2020 жылдын 20 ноябрына карата Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан жогоруда акча каражаттар эсебинен 449 миллион 892 миң 235 сом же 36% гана жумшалып, калган 798 миллион 340 миң 390 сом пайдаланган эмес. Баарыбыз такай, биздин медиктер билимдүү, жетекчилер да жогорку деңгээлдеги адистер, медицина окуу жайлары да сонун, тармактагы абал каражаттын гана жетишпегендигинен оңолбой жатат дегенди көп угабыз. Бирок мына Саламаттык сактоо министрлиги өкмөт бөлгөн каражаттын 64%-ын пайдаланбай калыптыр. Ал акча кимдир бирөөнүн сейфинде же кайсыр банк эсебинде кыймылдабай жатат деп ким айта алат? Бирок коронавирус инфекциясынын эпидемиясына байланыштуу окуялар республиканын саламаттык сактоо мекемелеринде медициналык кызматтарды өз убагында жана сапаттуу көрсөтүүчү боюнча ыкчам маселелерди чечүү боюнча фонд менен саламаттык сактоо министрлигинин ортосунда координацияланган жана натыйжалуу аракеттенүү жоктугунун, ошондой эле коронавирус инфекциясын дарылоо жана алдын алуу түздөн түз катышкан медициналык мекемелерди каржылоо тийиштүү деңгээлде жүргүзүлбөгөндүгү өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалдын начарлашын алып келген. Бөлүнгөн миллиондогон каражатты министрлик пайдаланбай жатса, медициналык мекемелер каражаттын жетишсиздигинен толук кандуу иштей албайт. Буга себепкер болгондор жөн гана кызматтан алынбастан узак мөөнөткө соттолуп, келтирген зыяндын ордун толтурууга тийиш. Айрымдар айткандай, аларды кустуруу да керек го. Бирок саламаттык сактоо министри бүгүн кайра эле каражаттын жетишсиздиги тууралуу сөйлөдү. Ошто 100 койкалы мен барып 3 күн болду, көрүп келдим. Ал жерде каражаттын жетпегендигинен инфекционный больница өзү бүтүптүр. Жанындагы жолго акча бөлүнбөгөндүктөн туруп турат. Бирок мен бул иштерди дагы биз премьер-министрден милдетин аткаруучу Артем Эдуардович Новикко кайттык, ал дагы бөлүп берген да. Нарындагы инфекционный больницанын 75% бүттү, бирок акадагы акча бөлүнбөгөндүктөн ал дагы токтоп калды. Бүткүл мамлекет бизнес станга айланып кеткендей. Бюджеттен каражат бөлдүрүп ал дагы бизнесиңди баштай бер. Кээде ал каражатты мамлекеттик казынада жаткан алтындын кепилдигине да алса болот экен. Азыр милиция менен чекистердин да, мектеп директорлору менен көм жардам бөлүштүргөндөрдүн дагы биринчи адистиги ишкерлик болуп калды. Өлкөгө канча көм жардам келгенин да эч ким текшере албайт экен. Система здравоохранения понесла самое большое бремя. Саламаттык сактоо системасы ковид учурунда оор абалга кептелди, бирок дал ушул тармакта коррупция дагы өтө жогору деңгээлде. Анткени көзөмөл жок, отчет берүү деген жок, санариттештирилген эсепке алуу жок, стандарттар менен ачыктык жок. Мыйзам боюнча сырттан келген медициналык көм жардам боюнча бардык маалымат ошондой жардам тууралуу бирдиктүү тизмеге чогултулуш керек. Бирок андай реестр эмгиче жок. Этого реестра до сих пор нет. Жетекчилерди гана канча алмаштырбай эле система өзгөрбөйт го. Ке ошондо
Саламатсыздар.